Космосто алгачкы мейманкана ачылат. 2021-жылы америкалыктар космосто алгачкы мейманканасын ачышат. Бул тууралуу баш маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, АКШнын Калифорния штатынын Сан-Хосе шаарында Аврора станциясынын долбоору баштоо боюнча маселе талкууланган. Станциянын жүргүнчүлөрү космоско 12 күндүк саякатка чыгууга мүмкүнчүлүк алышат. Космосто эс алууну каалоочулар үчүн экипаж мүчөлөрүнөн тышкары 6 кишиге орундук каралган. Эс алуучулар жерди 322 чакырым бийиктикте байкап, орто эсеп менен 16 таңдын жана 16 күндүн батканын көрө алышат. Мындан сырткары туристтерге илимий изилдөөгө катышууга мүмкүнчүлүк болот. Тагыраагы орбитада азык-түлүк өстүрүлүп, ылдамдыгы бат интернеттин жардамы менен виртуалдык дүйнөнүн технологиясын өздөштүрө алышат. Долбоордун негиздөөчүсү Фрэнк Ванжаранын айтымында космостогу люкс номерлүү мейманкана 2022-жылда алгачкы эс алуучуларды кабыл ала баштайт. Боштуктагы 12 күндүк эс алуу үчүн туристтер $9,5 миллион төлөшөт. Космоско учуу үчүн алдында туристтер 3 ай даярдоо курсунан өтүшү шарт. Долбоордун негиздөөчүсү Фрэнк Ванжаранын айтымында космостогу люкс номерлүү мейманкана 2022-жылы алгачкы эс алуучуларды кабыл ала баштайт. Боштуктагы 12 күндүк эс алуу үчүн туристтер $9,5 миллион төлөшөт. Космоско учуу алдында туристтер 3 ай даярдоо окуусунан өтүүсү шарт. Булак Суперкейчи.